Дагы бир жолу кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр, катарыбызга жаңадан кошулган болсоңуздар, барыңыздарга көңүлдүү күн каалайбыз. Ал эми бүгүнкү программабызда атайын биздин телекөрүүчүлөр үчүн мен ойлойм бүгүнкү күндө абдан маанилүү, баалуу маалыматтар менен бөлүшүү үчүн келип отурат. Баткен облустук үй бүлөлүк медициналык борборунун ден соолукту чыңдоо канасынын адистери Тагаева Жылдыз жана Эшбай кызы Гүлзар. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. Кутмандуу таңыңыздар менен. Маанайыңыздар кандай? Жакшы. Жакшы. Түшүнүп турабыз, сиздер бүгүнкү күндө баябай бир катуу иштеп атасыздар, жоопкерчиликтүү ишти алып барып атасыздар. Тилекке каршы COVID-19 илдети кайрадан ушул баштап жатат дегендей. Ошондуктан биз сиздерди чакырганыбыздын себеби биздин телекөрүүчүлөр үчүн ушул COVID-19 илдетин алдын алууда биз кантип жардам бере аласыздар, кандай кеңеш бере аласыздар? Канткенде биз ушул COVID-19 илдетин алдын алабыз. Тилекке каршы чоң рахмат биринчиден. Тилекке каршы ушул биздин республикада да эле дүйнө жүзүндө кырдаал оор бойдон калууда. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле күнүгө уже биз ооругандардын, ооруга чалыккандардын саны көбөйүп баратат. Бул биринчи эле себеби санитардык эрежелерди сактабагандыктан бизде той мааракелерди өткөрүп атабыз. Коомдук жайларда маска режимин сактабай атабыз, же болбосо санитардык талаптардын баарын аткарбай атабыз. Ошон үчүн азыркы күндө бир топко өсүп баратат. Дагы бир эмеси бул өзүбүздү карабай койдук десек болот да, же болбосо биздин иммунитет түшүп кеткенде баардык ооруга чалдыгып атабыз да. Ошолордун себебинен ооруну күчөтүп алдык. Жакшы. Гүлзар эже, ушул иммунитетти жогорулатуу үчүн эмне кылышыбыз керек? Эң жакшы суроо болду. Иммунитетти жогорулатуу үчүн бизде негизи эле адамдардын арасында терс көрүнүштөр аябай көбөйүп кетпедиби? Тамеки чегүү, мисалы, спирттик ичимдигин ичип ататтар. Анан эң негизгиси бул туура эмес тамактануу болот да. Ошол иммунитетти көтөрүш үчүн бул эң биринчи биз аткара турган нерсе бул туура тамактанышыбыз керек. Кайсы убакта кайсы тамакты жеш керек, кайсынан отказ кылыш керек. Иммунитетти көтөрүүнүн дагы бир жолу бул витаминдер. Биз айтып эле жүрөбүз: витамин С, витамин Д, Е. Ушулар витамин С эң негизгиси бул биздин иммунитетти күч берип, өйдө көтөрүп берет дагы. Ушул вирустун мутация же болбосо өзүн копировать эткенге бул жол койбойт да. Мындай басып коет экен да. Көбөйүшүнө жардам бербейт экен. Ошол азыркы күндө бизде ошол ооруп калган бейтаптарга дагы эң негизгиси болуп бул витамин С берилип атат. Азыркы күндө биз айтып келебиз, ошол витамин С кайсыл мөмө жемиштин курамында көп болсо ошону көбүрөөк басым жасап ошону жегиле деп айтып атабыз. Анан бул нерсеге дагы айтып кетиш керек. Здоровый образ жизньда биз ар дайым эле сүйлөп айтып кетебиз, сергек жашоонун өзү. Эртең менен турганда баарыбыз эле ошол көнүгүүлөрдү жасап турушубуз керек да. Жылдыз айым, азыр Гүлзар эже айткандай ошол витаминдерди, С, витамин Д, витамин мисалы биздин элге түшүнүктүү болуш үчүн аларды биз кайсыл азык-түлүктөн же кайсы тамактардан табабыз? Эң туура болду. Ушул туура тамактануу боюнча иммунитетти, негизи иммунитет биздин коргоочу система болуп эсептелинет да. Бизге ушул ооруга чалдыкпаганга, бизди күчтүү кылганга дем күч берип келет. Негизи эле ушул иммунитетти чыңдоодо биздин USAID программасындагы мыктаздыктануу долбоору өтө чоң иш-чараларды жүргүзүп келет. Мыктаздыктануу долбоору туура тамактанууду элге үйрөтүп келет. Сиз айтып кеткен витаминдерге бай азыктар бул жөнөкөй эле үйдө колдонуп аткан биздин вареньялар, малина варенье, клубника варенье. Ушуларды ушул кадимки кайнак сууга, эми чайды сунуштабайбыз да биз, кошуп ичсеңиз, анан бизде эми лимон доступный да, лимонду күнүмдүк турмушуңузда колдонсоңуз, ушул эки варенье менен, малина варенье менен ошол лимондо витамин С өтө көп камтылган. Мындан сырткары витаминге бай азыктар булар чөп чарларды дагы колдонушубуз керек да. Эми азыр баардыгыбызга эле доступный, баары эле базардан барсаң ден соолуктан баарын тапса болот да. Ошон үчүн түрлөнүп тамактанганга аракет кылып жасаш керек да. Сөзсүз түрдө рационуңузда алма, чөп чарлар,
лимон сөзсүз түрдө анан мүмкүн болушунча ушу рационуңуздардан чайды алып таштагыңыздар. Себеби сиздер жеп аткан витаминдер, витамин С-га бай, витамин А-га бай витамин азыктарды ошондой эле темир эт жеп атканда темир азыктарын ушул чай жууп кетет экен да. Ошон үчүн чайдан алыс болуш керек экен да. Сөзсүз түрдө иммунитетти көтөрүүдө бул сиздин биринчи кадамыңыз ушул чайды рационуңуздан алып таштагыңыз деп айтылат. Эми баягы бүгүнкү күндө абдан мындай кеңешчилер абдан көбөйүп кетпедиби? Өзгөчө ушул ковид-19 илдетин дарылоодо дарыгерлерден сырткары мен деле мисалы бирөөлөргө кээде кеңеш берип калам эмеспи? Анан ошондуктан мына ушундай кеңештерден арылуу үчүн жарандар эмне кылыш керек? Мисалы кайсынысы туура кеңеш экендигин ажырата албай калбадыкпы азыр? Негизи эле туура айттыңыз. Себеби башка өлкөлөрдө мына интернет сайттардан окуп атабыз, ушул жөнөкөй эле тууганыңдан бир совет угуп алып эле же болбосо башка бир таанышынан угуп алып эле мына дарыны ичсең жакшы болуп кетесиң дегенде жашы улгайгандар бул уже өмүр менен кош айтышып кетип атат да. Булар эле эмес, мына өзүбүздүн эле жаш балдар оорутса, сөзсүз сиз айткандай бирөө кеңешчи болот. Парастамол менен амоксициллин же ушуну ичирип койсоң, алар эмне кыла берет, баягы интервалды сактабайт экен да, билбейт. Аралыгы 4 саат, 6 саат болуш керек. 2 саатта эле тап чыгып атат деп кайра бере бергенден ал передозировка болуп жаш балдар ошол жөнөкөй эле парацетамолдон да көз жумуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз айтабыз, эч качан азыркы ушул тапта мына ковид менен ооруп аткан учур болсо, негизи эле жөнөкөй адам болсо дагы эле айтабыз, эч качан бирөөнүн кеңешин угуп дары ичпеңиздер. Жалаң дарыгер. Бизде семейный үй бүлөлүк дарыгерлер бар, өзүбүздүн атайын, ошолорго барыш керек. Алар өздөрү текшерип көрөт, анализдерин алат. Ошого жараша анан дары дармекти жазып берсе, бул туура деп ойлойбуз. Мындай маселе жаралып калат да, азыр сиздер мындай туура тамактангыла, анан көбүнчө мындай иммунитетти көтөрүү үчүн дайым ток жүргүлө, күчтүү тамак жегиле деп айтып келишет эместерби? Анан кээде мисалы мен жеке өзүм деле аппетит болбой калып жей албай калам да, курсагым ачып атат, бирок жей албай калган учур болот да. Ошол кантип ошол нерсени жеңсе болот? Кантип биз тамакты жей беришибиз керек? Негизи ошол аппетиттин жоктугу сиз айткандай эле курсагың ачып турат, бирок жегиң келбейт. Ошонун баары иммунитетке зависит этет да. Сен иммунитетиң төмөн болсо сөзсүз түрдө слабость болот. Сиз айткан аппетит тартпайт. Аны аракет кылыш үчүн сиз оорубашыңыз үчүн өзүңүздө аракет болуш керек да. Кээ бир учурда биз ушул ковидтер менен иштеп калганда өзүбүздү өзүбүз мажбурлайбыз да ушул тамак ашкачы. Себеби бул тамак аш менен биздин организмибиз чыңалып турат. Мисалы негизи Гүлзар айтып кеткендей, туура тамактанууда 5 күнүгө 5 маал тамактаныш керек. Эми 5 маал дегенде сөзсүз түрдө ысык тамак эмес, эртең менен сөзсүз түрдө жылуу суу менен сөзсүз түрдө шамшум этиш керек. Андан кийин 11лерде сөзсүз түрдө шамшум этебиз. Обедте сөзсүз түрдө биринчи, экинчи тамак жейбиз. Саат 4-төрдө сөзсүз түрдө шамшумда бул айран ичсе болот. Мисалы, айранда кальций витаминине бай, же болбосо кичинекей печенье менен жеп алса болот. Же бизде эмне көп, мисалы баткенде өрүк көп, өрүк ак менен ошону сууга салып коюп, же аны кайнатып, ошол шамшум эткенде ушуларды колдонсо болот. Анын сөзсүз түрдө биздин түрлүү мөмө жемиштерден жасалган салаттар сөзсүз түрдө рациондо обедтеги ушуну эле кечки тамактарда колдонуш керек. Анан акыркы 5-чи маал тамагыбыз бул 6га чейинки тамак деп эсептейбиз да. Көбүнчө кандай тамактар сунушталып атат? Баягы майлуу, куурулган, шорпо же дегендей көбүнчө кайсы тамакты сунуштайт? Негизи тамактар мүмкүн болушунча ушул өтө куурулган тамактардан алыс болобуз. Себеби куурулганда дагы биздин ушул кошулуп аткан азыктардын витамини чыгып кетет экен да. Эгерде булантып бышырсак, мисалы манты, же болбосо кайнатып бышырсак, ошол витамини ушул биздин жеп аткан тамак ашыбызга чыгып турат экен да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча куурулган тамак жегиңиз келсе дагы өтө куурбаганга чакырат элек. Анан негизгиси ушул адамзаттын организмине бул бууга бышкан тамактар жагат экен да. Анан көбүнчөсү суюк тамактар. Азыркы типте биз ошо ооругандарга көбүнчөсү суюк тамактар сунуштап атабыз да. Себеби жана коюк тамактарды булар анчейин көтөрө албайт. Анан эмнеге аппетит жоголот дегенде, бизде ичибизде мына иммундук система деп коет. Ошол иммундук система вирус менен күрөшүш үчүн ошол иммундук система атайын биздин аппетитти бууп коет экен да. Эгерде аппетитибизди буубаса, биз тамак жесек, вирустар кайра күчүнө кирип кете берет экен да.
ошону вирустарды талкалап жок кылыш үчүн булар аппетитти бууп коет. Бул учурда биз компот ичип турсак болот, же болбосо ошол иммунитетке жардам бериш үчүн витаминдерди, бир алма же болбосо бир банана, жана биз айтып кеттик. Ушул нерселерди жеп биз жардам кылып турушубуз керек да. Анан баягы эмени түшүрүп алгандан кийин, дене табын түшүрүп алгандан кийин биздин аппетитибиз өзү ачылат да, нормадачы. Ошого чейин биз суюк тамакты кабыл алып турушубуз керек, анан витаминдерди жеп турушубуз керек. Мүмкүн болушунча ошол ковид учурунда суюктукту көбүрөөк пайдалансак жакшы болот да. Мисалы ошол лимонду дагы кайнак сууга салып коюп, анан бизде эң жакшы пайдаланып келаткан бул имбир. Имбирди сөзсүз түрдө ошол кайнак сууга демдеп алып, бал кошуп ичсеңиз, бул сиздин иммунитетиңизди өтө жакшы көтөрүп берет. Мындан сырткары биздин сарымсак, чеснок. Чеснокту ошол имбирди ошол ковид учурунда өтө мындай көп сынышталса, көп кабыл батыраак сакайышына жардам берет да. Биздин телекөрүүчүлөрүбүздөн суроолор келген экен, саламатсыздарбы дейт. Бир жумадан бери башым ооруп, аппетитим жоголду дейт. Тамак иче албаймын деп жазган экен. Менимче бул көп эле биздин телекөрүүчүлөрүбүздө болуп жатат болуш керек, ушундай. Азыр эми ковидке байланыштуу мындан сырткары суук тийүү, грипп дагы күчөп атат. Эгерде сизде ушул коронавирус илдетинин белгилери байкалса, же болбосо азыр бизге коркунуч тудуруп аткан омикрон байкалган болсо, сөзсүз түрдө бизде Баткен областык бөлөк медицина борборунда 119 номери иштеп атат. Чалып байланышып биздин акысыз сөзсүз түрдө бул мобилдик телефондон дагы, үй телефондон да чалсаңыздар болот. Биздин атайын адистер, дарыгерлер отурат. Сиз ошол жактан сунуштарды алсаңыз болот да. Анан ушул жерден кошумчалап кетейин. Ушул абоненттин суроосу боюнча азыркы күндө ушул омикрон штамм белгиси менен суук тийүүнүн белгиси бирдей болуп атат да, өтө окшош болуп атат да. Көпчүлүк жарандарыбыз ошону байкабай эле антигриппин ичип атат да, өз алдынча дарыланып үйдө жатып, ошол күч алып кетип, анан баягындай аппетити жоголуп, баш ооруп. Бунун белгилери ушундай болот экен, баш өтө жарылып кеткидей болуп ооруйт экен. Анан мына затылыктар бүт денеси бар жогу ооруйт, мына аркалар ооруйт экен. Андан кийин температура 38-39 болот, аппетит жоголот, конечно. Ошо менен эле биргеликте оор дем алып калат экен, булар кыйналып адышка болот экен да. Жөтөл, курук жөтөл. Бул омикрон, биз ушул белгилерди байкасак эле үйдө жатпашыбыз керек, өз алдынча дарыланбашыбыз керек да. 118. Бизде азыр ыкчам телефондор кайрадан ишке кирди. Ушу 118ге чалса, ушу биздин врачтар жардам берет, же болбосо ошо үйүнө барып, же болбосо больницага жаткырышат да. Ооруну дарылоонун эң негизги жолу баягы алдын алуу деп айтып келесиздер эмеспи? Бизде айтып калат, ооругандан көрө алдын алган жакшы. Ошон үчүн азыр программабызды жыйынтыктап атабыз. Биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө кеңеш берип кетсеңиздер болот. Ошол оору менен чогуу күрөшүүдө сөзсүз түрдө жардам керек болуш керек биздин жарандардын. Эмне деп кайрылат элеңиздер, кандай кеңеш берет элеңиздер алдын алыш үчүн? Мен ушул жарандарга кайрылат элем, ушул жөтөл пайда болуп калса, температура болуп калса, тез аранын ичинде масканы тагынып, режимди сактап, дарыгерлерге чалыңыздар, барыңыздар. Себеби масканы бирөө үчүн эмес, биз өзүбүз үчүн тагышыбыз керек да, максат ушул. Башка адамга жуктурбашыбыз керек өзүбүздө вирусту. Биз өзүбүздү сактасак, башка адамдардын ден соолугун сактап калабыз да. Ошон үчүн айтат элем, ден соолукта болуңуздар. Дагы бир жолу тамактануу боюнча да өзгөчө кеңеш берип кетсеңиз болот. Чоң рахмат. Ошо сиздердин жамаатыңыздарга ыраазычылык билдирем. Ошол бизди эл менен байланыштырып, сиздер аркылуу маалымат жетип атканына ыраазычылык билдиребиз. Ошол коронавирусту жеңүүдө туура тамактаныңыздар деп чакырам. Бул күчтүү өлкө, бул дени сак өлкө. Ошон үчүн сөзсүз түрдө сиздерден суранып кетем, ар бириңиздерден ушул туура тамактануу режимин сактаңыздар. Эгер сиздердин ден соолугуңуздар мыкты болсо, демек биздин өлкө дагы мыкты болот. Сиздерге ошондой эле биздин Баткен областынын жарандарына бир гана ден соолук каалайм. Рахмат чоң. Сиздерге да ден соолукту каалайбыз. Оорубаңыздар. Ушул биздин калктын саламаттыгы үчүн талыкпай иштеп келатасыздар, күрөшүп келатасыздар. Ийгилик жана рахмат айтабыз сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, программабызды ала карап улантабыз. Анан гана мүнөттөрүбүз калды. Азыр бир жагымдуу музыкалык чыгармадан кийин биз кайрадан сиздер менен жолугушабыз.